Кыргыз тили 3-класс мугалим Сапаркова Чынара Жакпековна. Саламатсыңарбы балдар? Баарыңарга жагымдуу маанай каалаймын. Жагымдуу маанай каалоо менен бүгүнкү сабакыбызды бүгүн биз сабак жаз мезгили деп аталат балдар. Бүгүн адабият жамаатынын чечтик. Жаз мезгили жөнүндө маалымат алып аракет жасайбыз. Сабактын максаты bir жылда 4 мезгил бар экен билебиз, айрым билебиз. Текст угуу менен сүйлөп өстүрөбүз. Эми эмесе сүрөткө көңүл бургула. Мисалы ачкан күн тийип турат, кандай табан бар, гүлгө толгон, кайсы экен бүгүн мезгилде жөнүндө сүйлөшүүнү чечтик. Биринчи тапканга аракет жасайбыз. Кайсы молчу менен мүмкүн башында аябагандай дыйкандар өздөрүнүн талак эккен эгиндерин жыйнап баштайт. Кайсы мезгил болушу мүмкүн? Кийинки мезгилге ушул байланабыз. Ana балдар, азаматсыңар. Бул күз мезгили балдар. Андан кийин айранан бар апапак карагыла. Кышында күн суук болот, элдин көбү үйүндө отурганга аракет жасайт, көчөдө эч ким жок, талаа токой баардыгы эмне апапак болуп ак карга бөлүнүп турат. Кыштын өзгөчөлүгү күн суук жана дайым асмандан бизде эмне болот? Кар жаап турат. Эми бул мезгилге карагылачы кандай сонун асман ачык, тал теректер бүчүр байлап атат, монтип гүл ачып атат. Бул мезгилди күтөбүз аябагандай биз. Сууктан кийин аябай күтөбүз. Качан ушул күн жылыйт деп баардык чыдамсыздык менен күтүп эшикке ойногубуз келип калган мезгил болот. Кайсы мезгил болушу мүмкүн балдар? Азаматсыңар балдар, бул жаз мезгили мына. Бүгүн биз жаз мезгили жөнүндө эмне кылат экенбиз балдар анда? Жаз мезгили жөнүндө сүйлөшөт экенбиз балдар. Эми силерге мынакей сонун гүлдөр, эң биринчи ушундай гүлдөр эмне жазды эң биринчи тосуп алат, Мынакей биз кыш менен мындай гүлдөрдү көрбөйбүз жердин бетинен, анан жаз келгенде ушинтип булар чыгып баштайт балдар. Эми жаз мезгили жөнүндө маалымат алайык. Жаз мезгили деген эмне экен? Жаз мезгилинде биз эмнелерди күтөбүз? Жаз мезгили башка мезгилдерден эмнеси менен айырмаланат? Биз азыркы сүрөттөн карабайсыңар балдар. Биз мына эң биринчи сүрөттө башка 4 мезгилди билдик, жай, кыш, күз, жай, күз, кыш, жаз, Жаз мезгилинде биз эмне кылат экенбиз балдар? Өзгөчөлүгү тал теректердин бүчүр байлап,
кар ээрип, жердин бети жашылданып баштайт экен. Анан кийинки кышында күн суук болот экен дагы, жердин бетинин баары аппак болуп, аппак карга бөлүнөт экен. Андан кийин карагыла күзүндө айлана тегеректин баардыгы кандай болот экен? Кызыл, сары түскө айланат экен. Бул күздүн белгиси. Күн суук, күзүндө жамгыр көп жаайт. Андан кийинки жай эмнеси менен айырмаланат экен? Жай күндүн ысыктыгы менен айлана тегеректин баары жапжашыл түскө боёгондугу менен айырмаланат. Ушул айырмачылыктар сөзсүз түрдө билишиңер керек. Бул жөнөкөй гана айырмачылыктар. Ал эми азыр болсо биз жаз мезгили жөнүндө дагы текст аркылуу маалымат алабыз. Текстти кунт коюп укканга аракет жасагыла балдар. Анан тексттен эмнени өзүңөргө ала алдыңар? Силер билбеген кандай нерсе маалымат алдыңар? Ошол боюнча дагы сүйлөшөбүз балдар. Жаз мезгили. Жаз мезгили бул баары кыш мезгилинен чарчап күткөн жыл мезгил. Жаз мезгилин көптөн күттүргөн мезгил деп да көп аташат. Жаздын алгачкы белгилери кыш мезгилинин февраль айында эле билине баштаган учурлар болот. Күн кичине, эл катуураак тийсе салаңдап, тоңго муздар ээрип баштайт. Тамчылар шаңдуу үн чыгарып, жаз мезгили жакындап келе жаткандыгын эске салат. Мындай көрүнүштөн соң ызгар болуусу, кар жаашы мүмкүн, бирок жакын арада жаз мезгили келип, өзүнүн жылуулугун тартуулап, кубантаарын баары түшүнүшөт. Күн асманда узак убакытка кармалып, асман жаркырап, коюу көк түскө бөлөнөт. Баардык жерде кар ээрип, булактар агып баштайт. Жер дагы эле муздак, ным, такыр, кардын калдыктарынын арасынан эң алгач гүлдү көрүүгө болот. Ал байчечекей деп аталат балдар. Абзацка көңүл бургулачы. Биринчи абзацта биз айткандай эле баарыбыз кыштан чарчап, үйдө камалып отуруп берип эшикке чыкпаган учурда биз жазды эңсеп баштайт экенбиз. Жаздын алгачкы белгилери эмне болот экен? Күн кичине эле чыгып калса эле эмне карлар ээрип, эмне болуп баштайт экен? Чымчыктар кичине да болсо сайрап, жаздын жыты жыттанып баштайт экен. Асманда күн эмне болот экен? Узакка чейин кармалып, эмне болот? Жакшы жарык бере баштайт. Жер ным, муздак болсо дагы дейт, биз ошого карабастан байчечекей эң алгачкы гүлү өзүнүн гүлдөрүн ачат дейт. Бул мына жаз мезгилинин өзгөчөлүгү. Анан ары окуйбуз балдар. Токойдо жандануу башталып, айбанаттар кышкы уйкудан ойгонушат. Келин куштар учуп келишет. Тукум улоого ишеничтүү үй керек болгондуктан баардыгы жайлуу, уя салуу, ийин казуу менен алек. Жаз мезгилинин келиши жаратылыштын ойгонуусу, активдүү жашоонун башаты, бүчүр байлап жарылып жашыл түстөгү назик жалбыракчалар пайда болот. Андан соң алар өтө тез өсөт. Бир жума ичинде бак дарактардын жазгы шамалга назик шуулдаган жалбырактар менен капталат. Баардык жерде жашоо байкалат. Көпчүлүктүн ою боюнча жаз мезгили эң таң калыштуу жыл мезгили. Жаздын келүүсү тез жүргөндүктөн жаратылыштагы өзгөрүүлөр көз алдыбызда жүрөт. Жаздын ар бир күнү эң жылуу жана сүйүктүү жыл мезгили жайды жакындатат. Жаздын келиши жаңы таң калыштуу, кубанычтуу бир нерсе келген сезимин тартуулайт. Андыктан баардык адамдар мезгилдин келишине, ар бир мезгилдин келишине сүйүнүшөт. Бул жаз мезгили жөнүндө маалымат алдыңар. Аябагандай сонун маалымат берилди бизде. Текст өзүңөр да түскөнгө маалымат алдыңар болуш керек деп ойлойм. Эми жаз мезгили жөнүндө кызыктуу кандай фактылар бар экен? Жаз мезгили негизи эле эмнелер болгон экен? Ошол жөнүндө сүйлөшөбүз балдар азыр. Жаз мезгили жөнүндө кызыктуу фактылар. Австралияда жаз мезгили сентябрда келет. Карагыла, Австралияда жаз мезгилин сентябрда келерин айтышып атат. 21 март күн-түн теңелүү күнү. Жерде бул күнү астрономиялык жаз мезгили башталат.
айтылуу Нооруз майрамындагы ушуга байланыштуу. Биздин ата-бабаларыбыз муну атактуу астрономдордон эле мурда билген экен. Англиялык окумуштуулар тастыктагандай, августтан декабрга чейинки убакыт аралыгына караганда жаз мезгилинде балдардын өсүүсү бат жүрөт. Жаз мезгилинде биринчилерден болуп жылуулукка өсүмдүктөрдүн тамырлары үн катышат. 7-10 градус жылуу температурасында жакшы өсүп баштайт. Жаз мезгилинде адамдардын сүйүү сезимине көп чалдыгуусу тууралуу ой жаңылыштык. Адам жөн гана жаратылыштын ойгонуусунан жеңил эйфорияда болот. Гормондордун жана башка тиешеси жок ар жылдан бардык мезгилдери бирдей. Башка дарактардан биринчи болуп япон сакурасы гүлдөйт. Арылардын жаз мезгилинде башка мезгилдерге салыштырмалуу агрессивдүүлүгү аз. Адамдар күз мезгилине салыштырмалуу жаз мезгилинде 3 эсе көп дем алат. Жаз мезгили бүткүл дүйнө жүзүнө март, апрель, май айларына боло бербейт. Аргентинада жана Мадагаскарда сентябрь айында башталат. Мына кызыктуу фактыларды эмне кылдык, биле алдык балдар. Эми кызыктуу фактылар жөнүндө билгенден кийин балдар, кечирип койгула. Биз азыр жазгы майрамдар жөнүндө дагы сүйлөшөбүз балдар. Жазгы кандай майрамдар бар экен? Жазгы майрамдардын ар бир майрамы эмнени түшүндүрүп турат экен? Ошол жөнүндө көңүл бурабыз. Жазгы майрамдар. Албетте, жазда майрамдар дагы көп болот. Эң эле белгилүү жана биринчилерден бул айымдардын майрамы. 8 мартта белгиленет. Айымдар өзлөрү да жаздай жаркын келет эмеспи? Жер жарылып, эмне чыкчу эле? Элдин баарын аластаган ким эле? Бул кайсы майрамга тиешелүү? Комментарийга жазгыла. Кийинки майрамдар революция күлкү күнү, эмгекчилер, улуу жеңиш, Кыргыз Республикасынын Конституциясы, энелер күнү, акыркы коңгуроо жана башка ушул сыяктуулар. Кыскасы, жаз мезгили жакшы маанай менен майрамдардын жорулушун мезгили десек болот. Дагы кайсы майрамдар бар эле деп эсиңерге салып жатат балдар. Эң биринчи эле бизде жаздын биринчи айында эле биз 8 мартты белгилейбиз балдар, карагыла силерге. 8 март бул аялдардын эл аралык майрамдарынын бири болуп эсептелинет. Бул жерде апалар, эжелер, энелер, сиңдилер, эгер балдар болсо карындаштарына, чоң энелерине, тай энелерине өзлөрүнүн эмнелерин, белектерин камдайт. Бул майрамда биз эркектер аял затына көп деген эмнелерди, белек бекчектерди берип, же болбосо жакшынакай гүлдөрдү берип куттукташат. Андан кийин карагыла, бул жерге силерге табышмактатып бериптир балдар, көңүл бурсаңар. Жер жарылып, эмне чыкчу эле? Элдин баары аластаган ким эле дейт. Бул кайсы майрам дейт, карагыла. Жер жарылып, чөп чык, желин айрылып, сүт чык. Элдин баарын аластаган ким эле дейт. Бул кайсы майрам болушу мүмкүн? 8 марттан кийин эле биз эмне кылабыз балдар? Майрамдайбыз. Бул күн менен түндүн теңелген күнү болуп эсептелинет да. Биздин илгерки ата-бабаларыбыз, мисалы биз декабрдын 31-inde жаңы жыл тособузсак, мусулмандарча күн менен түн теңелген деп жаңы жылды тособуз. Бул кайсы? Сөзсүз түрдө азаматсыңар, бул Нооруз майрамы. Андан кийин бизде эмне бар? Кайсы майрамдар кетет балдар? 8 мартка чейин ак калпак күнү бар балдар. Анан биздин кабыл алынган 3 март желек күнү бар. Анан ошондой эле май айында улуу жеңишке 9-май бар. Майдын биринчи жумасы энелер күнү бар. Анан сөзсүз түрдө биз мектепти аяктап жаткан акыркы коңгуроо болот. Дагы балдар, бул ар бир майрамдын өзүнүн эмеси бар, өзгөчөлүгү бар. Ар бир майрам өзүнчө бир өзгөчөлүгү турат. Ошонусу менен айырмаланат балдар. Эми дагы силердин оюңар, өзүңөр кайсы майрам силерге таасир калтырды?
өзүңөр өз ара бири-бириңер менен сүйлөшүп дагы ой бөлүшсөңөр болот. Мисалы, кээ бир балдарга ушул майрамдардын ичинен 8-март өзгөчө жагышы мүмкүн. Кээ бир балдарга 21-март жагышы мүмкүн. Кээ бир балдарга ак калпак күнү жагышы мүмкүн. Кыскача айтканда, жаз майрамындагы өзгөчөлүктөрдү сөзсүз түрдө билип дагы алдык. Өзүңөргө жаккан майрам тууралуу дагы маалымат берсеңер болот. Эми сөзсүз түрдө жаз мезгили жөнүндө мен силерге ыр окугум келип турат балдар. Жаз мезгилиндеги ырга көңүл буруп уксаңар, анан бул жерде эмне ой айтылды, биз эмнени түшүнө алдык, эмне жөнүндө болду, ошонун баарын азыр талкууга коебуз. Жаз мезгили. Муздун баары тамчылап, ыйлап жатат барчылап. Ал анткени жаз келди, салам сага көк асман. Күн жылмаят эми бизге, кардын жашы токтобой, суулар ырдай шылдырап, жашыл чөп да кылтыят. Аюул күркүрөп ченинен, чыга келди ойгонуп, уктай албайт эми эч ким, жаз келип баарын ойготот. Курт кумурсак кыймылдайт, канаттуулар чурулдайт, элдер кирип кыймылга, жаз да келди жалпыга. Бул мына жаз мезгили жөнүндө ыр. Так, эми биринчи сабына көңүл бурсак, балдар, биринчи сабында эмне делип атат? Муздун баары тамчылап дейт. Ыйлап жатат барчылап. Эмне үчүн булар ыйлап атат деп ойлойсуңар? Муздун баары тамчылап, ыйлап жатат барчылап дейт. Ал анткени жаз келди, салам сага көк асман. Жаз мезгилинде жанагы кыштагы жанагы эрибей калган муздарды, жердеги карлардын баардыгын асмандагы эмне, көк асмандагы күн эмне кылат экен? Эритип, жазды алып келет экен. Күн жылмаят эми бизге дейт. Жаздын эң биринчи белгиси күндүн жылмайып чыккандыгы, жерге жылуулук бергендиги дагы бизге чоң эмне белгиси болуп эсептелинет. Эми балдар, суроолорго токтолобуз. Жаз мезгилинде кандай өзгөчөлүктөрдү билдиңер? Жаз мезгилинде өзгөчөлүктөрдү кандай өзгөчөлүктөрдү биле алдык? Эң биринчи эле жаз мезгилинде өзгөчөлүк бул эмне экен? Биздеги кыштагы калың карды эритип, асмандагы күндүн нуру бизге жылуулук бере баштагандыгы бул жаздын эң биринчи белгилери болуп эсептелет. Жаз мезгилинде кандай майрамдар бар экен, балдар? Суроолорго жооп беребиз. Азаматсыңар, жаз мезгилинде майрамдар, эң негизги майрамдар бул 8-март аялдардын эл аралык майрамы жана Ноорус майрамы, улуу жеңиш майрамы, энелер күнү. Бул эң негизги майрамдар болуп эсептелет. Дагы ар бирибиздин жүрөгүбүздө майрамдар, жакшы майрамдар эсибизде калышыбыз керек. Жаз мезгили башка мезгилдерден эмнеси менен айырмаланат экен? Жаз мезгили эмнеси менен айырмаланат? Жаз мезгилинде башка мезгилдерге салыштырмалуу көп майрамдар жок, балдар. Эмнеси менен айырмаланат экен? Анткени кышы менен уктап жаткан баардык жан бар, жаратылыш баардыгы ойгонот. Ошонусу менен эмне? Жаз мезгили башка мезгилдерден айырмаланып турат, балдар. Мына биз бүгүн жаз мезгилиндеги өзгөчөлүктөрдү, жаз мезгилинде болгон кызыктуу фактыларды, жаз мезгилиндеги майрамдар жөнүндө, жаз мезгилиндеги ырды да окуп алдык, балдар. Силер дагы ушундай кылып ар бир мезгилдин өзгөчөлүгүн айтсаңар, жазып текст кылып жазсаңар болот. Үйгө тапшырмалабыз, балдар. Жаз мезгилинин сүрөтүн тартабыз жана айтып беребиз. Жаз мезгилинин өзүңөр каалагандай жакшы сүрөттү тартсаңар болот. Кааласаңар тоону тарткыла, кааласаңар жайлоонун көрүнүшүн тарткыла, кааласаңар шаарда жаз мезгилинде кандай өзгөчө бир башкача көрк болуп турат, жоксо өзүңөр жакшы көргөн айыл кыштагыңарды тарткыла. Анан ошол боюнча жаз мезгили боюнча сүрөттүн өзгөчөлүгүн айтып берсеңер болот, балдар. Ушу менен сабагыбыз аягына чыкты, балдар. Саламатта калгыла. Биздин бүгүнкү тема жаз мезгили деп аталды. Сак саламатта калгыла.